Саламатсыңарбы урматтуу көрөрмандар. Булак KG командасы бүгүн Филадельфия шаарында, Пенсильвания штатында кыргыздардын биринчи кафесинде, Ванила деген кафеде Ислам Байсынов деген байкебизди көрүп калдык. Бул жакта бир чоң шахматный турнирде Open World дедиби, World Open деген бир чоң турнирге катышып, биринчи место ээлеп, ушундай бир чоң жакшы маанайда, жакшы повод менен жолугуп, ушул кичинекей бир маек курууга алек болдук. Саламатсыңарбы? Сизди куттуктайм ушул жеңиш менен. Мен билем, 2017-жылы сиз Азия чемпионатын алдыңыз, 2018-де бир күмүш жана бир алтын медаль алдыңыз. Дүйнөлүк чемпионатта азыр ушундай бир чоң турнирде дагы бир алтынга ээ болдуңуз. Бул эмне турнир, канча катышуучулар болду, канча раунд болду, ошону кыскача айтып берсеңиздер. Бул Америкада турнирлер негизи баары тең жакшы баягы призовой фонддор менен өтөт, жакшы аурада өтөт дегендей. Анан бул турнир жылда өтүүчү турнир. Мен быйыл биринчи жолу катышып атам бул турнирге. Буга чейин мен Синсиннатиде, Лас-Вегаста ойноп келгем, бирок бул турнирге абдан жакшы даярданып келип, анан ошо 1000ден ашык адам катышуучу болду бул турнирге. Бир 60 мамлекет ойноду өкүлдөрү. Анан ошо Кыргызстандан биз 3 адам болуп ойнодук. Анан ушунда баягы ийгилик биз жакка жылмайды дегендей болот. Ошо дайым буюрса Кыргызстан желеген желбиретип, ушул турнирде 9 оюндан мен 7,5 очко алып, ийгиликке жетиштим десем болот. Кайсы дисциплинада жанагы блиц бул классика болду. Классикада. Көчө блиц болот, бирок өтө кеч болот экен буларда. 10:45-те башталып, түн ортосунда бүткөн ойлонуп мен катыша албай калдым. Ошо меники негизи блицте абдан жакшы эмен бар болчу. Анткени мен блиц боюнча дагы өзүмдүн рейтингимде дүйнө чемпиону болгом. Анан бул жерде менин шансым жогору болчу, бирок көчө убакыт саат байланышып катыша албай калдым. Бирок оюнда классика түрүндө абдан жакшы оюн көрсөтүп, ошо ийгиликке жетишип, Кудайым буйрса бүгүн жолго аттанып атам. Чемпионат Азии бар, дүйнөлүк чемпионат бол. Ушул турнирдин рейтинги, статусу кандай? Бул статусу бул жерде деген эл аралык деңгээлде гроссмейстерлер катышты, Open Section деп коет. Анан баягы мындай да турнирге өзүнө ишенген гана адамдар келе алат. Анткени байге фонду $500 000 болот да общий. Ошондо $500 000 утуп алдыңызбы? Жок, бул общий баарына бөлүнгөндөрдү. Анан биздин немелерге болсо эми баягы какой-то частьтин бөлүштүрүп беришет да. Анан Кудайым буйрса бүгүн чек алабыз, барып көрөбүз да кандай болсо. Ошол байге фондунан дагы мен өзүмдүн жакшы эмен бар. Эртең бүрсүн Курбан айт болот Кыргызстанга. Ошо мен дагы барган менен эле бир 20 үй бүлөгө ошо байге фондунан бөлүп берейин деген жакшы ниет кылып койдум. Анткени биз баары эле өзүбүз мусулман адам болгондон кийин дагы ушундай кээде кайрымдуулук иштерди дагы жүргүзүп турганга, анан ошо байге фонду бул менин эле жеңиш эмес, жалпы Кыргыздын жеңиши деп эсептейм. Анан ошол байге фондунан 20 үй бүлөгө Кудайым буйрса Кыргызстанга жетери менен эле ошо нак азыркы муктаж болуп тургунду бөлүп берейин деп чечтим ушундай. Эң оор оюн кайсы? Эң оор оюн бул индиялыктар шахмат боюнча дүйнөдө алдыңкы орундарда турат. Ошо индиялык шахматчылар менен ойногондо 6 сааттан ашык созулду оюнубуз. 6 сааттан биз экөөбүз эле калып турбуз залда. Ошончо адам бүтүп, кийинки оюнга жеребьевка башталарга 15 мүнөт калганда бүттүк. Ошондо 6 сааттан ашыгыраак ойноп турбуз. Эң созулган бул өзүмдүн шахматтык таржымалымдын эң созулган 160 канча жүрүшкө чейин бардык. Мындайда рекорд жүрүш болгон эмес да. Анан ал дагы өзүнүкүн бербей, мен дагы дооланып отуруп экөөбүз чоң аябак чоң кармаш болду. Судьялардын баары тегеректеп эле бизде отуруп калды. Карап аябай кызыктуу болду да. Анан ошо жакшы машыгкандын кесепети акыркысында ошо эндишпил деп коет, оюндун эң акыркысында жакшы комбинация менен утуш болуп, даже арбитрлар даже кол чаап эметишти, алар хотя мага болушпаш керек болчу, бирок ушундай кызыктуу болду. Ошонусу менен эсимде калды. Индиялык. Оюндун кайсы бөлүгүндө болду ошондо? Бул 7-чи турда болду. Ошону утуп, мен уже биринчи эмеге, биринчи орунду уже досрочно алдым да. Досрочно биринчи орунга уже досрочно алдым. Уже ошол оюндан кийин акыркы турда мен утулуп атсам деле, уже биринчи орун ушундай болуп калды да.
утулсам деле уже биринчи орун алып атам. Анткени булардын системасы бизден FIDE деп коет. FIDE'нин көрсөткүчүнөн башкача эсептешет экен. Рейтингге карашат экен, анан оюндун немесине карайт экен. Ошол бардык показательдер боюнча Кудайга шүгүр мен ошо Кыргызстанды дайыр жолу тааныттым. Мындан ары да таанып жүргүлө дедим баарына. Алгачкы планыңыз? Алгачкы планым эми аман эсен жетсем, бирок мага кечээ күнү Мексика өлкөсүнөн приглашение келди. Мексика өлкөсүндө чоң турнир болуп атат. 9-июлда башталат. Бүгүн сүйлөшсөм, мага Кыргызстандан билет алып коюшуптур. Бүгүн учсам эртең Стамбулга жетем. Бүрсү күнү мен Мексикага учуп кетип атам. Мексиканын Хидальго штатына Мецатлан деген чоң шаар бар экен. Ошол жерде абдан жакшы турнир болуп атат. Мени аяка чакырганын себеби мени жакшы таанышат. Мен 2019-жылы чемпионат мирге баргам Мексикага. Мансанильо шаарына барып ойноп келгем. Ошондо мени жакшы таанып калып, анан ошо бүт өлкөлөрдөн чакырып, анан мага да ошо чакыруу эмесин бериптир, положениени, приглашениясын бериптир, чакыруу. Кудайым буйрса билетим да алынды. Ошо түз эле Мексикага учуп кетип, бир отул ойноп, анан 15-июлда Кыргызстанга учуп келмек болдум. Ошондой пландарым өзгөрүлүп калды. Кудайым буйрса анан эми биякта айта кетсем, ошо биякта эми кыргыз туугандарыбызга жолуктук, абдан меймандос экен, баарына ыраазычылык билдиребиз. Өзүмдүн устатым Максат Эсеновичке да жолугуп калдым, атайын келдим, учурашып, рахматымды айтып коеюн деп. Анткени биз 2013-жылы бүткүл шахмат олимпиадасына даярданып атканда, ошо Максат Эсенович бизге башкы демөөрчү болуп, ошондо кыйналып турган учурда ошол жакшылыгын мен эч убакта унутпайм. Ошон үчүн келип рахматымды айтып, учурашып коеюн деп келип, азыр дагы күлүгүчтүү экенин көрүп, жүрөгүм тынч. Эми Кудайым буйрса баары жакшы. Ошо анан сиздерге дагы рахмат. Ошо мен булак кийже эмне үчүн мен муну көп учурда Акив пресс тивлерден окуп калганда, анан фейсбуктардан окуп калганда, ошо сиздерди мен көп окуйм. Ар дайым чындыкты чагылдырып, курч маселелерди, азыркы көйгөйлөрдү эч нерседен тартынбастан чагылдырып келесиздер. Ошон үчүн сиздер менен сиздерге маек берүү мен үчүн дагы чоң урмат. Сиздерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Мындан ары дагы, анткени алдыга жылы берген киши эле өткөн. Мен өзүмдөн билдим. Анткени мен эң башкы турниримди айылдан эле баштагам. Айылдан баштап, акыры ушул Америка, мынакей Кыргызстан үчүн, умтулган адам үчүн дүйнө жүзү кеме деле эмес экен. Умтулуп аракет кылам. Силерге да ийгилик. Ошо умтулуп кайда болсо дагы ошо ишиңиздер менен кыргыздардын мындай немесин көтөрүп жүрөсүздөр дайыма. Рахмат Ислам байке, сизге ийгилик. Мексикадагы турнирди утуп, жана башка эң чоң турнирлердин байгелерине ээ болуңуз. Рахмат сизге. Рахмат сизге.